Аял. Автор Айлин Д. Окуган Расулова Чолпон Жолдошовна. Ийгиликтүү аялдын сыноолорго толо тагдыры баяндалган сериал. Төрөтүм жакындап калды. Бирок менин эми төрөйүн деп турган абалымда ичимди баары көрбөй жаткандай оор иштерди жасата беришчү. Жакындап калды төрөтү. Муну абайлайлы деген нерсе Алмаздын же апасынын оюна келбеди. Ошол күнү нан бышырайын деп жаткам. Чоң чараны көтөрө калсам, ичимден бир нерсе булт этип кеткендей болду. Белим очорулуп, баса албай калдым. Бирок кандай болсо да ал үйдүн наны бышышы керек эле. Көзүмдөн от чагылганына карабай, бир аз дем алып алып ишимди уланттым. Оттун табы так жүзүмө урат. Ан сайын жаным кыйналып, колумдагы айрыны таянып, тиштенип туруп калам. Бала экем да, болбосо нан бышпай калса эмне болмок? Тозоктун оту ушундай болсо болгондур. Бет алдымдан жалын уруп, демим оорлошуп, денем күйүп бара жаткандай болуп турду. Нанды бышырып бүттүм. Ошол учурда кошуна келиндердин бири кирип калды. Пери, сага эмне болду? Билбейм жеңе, башталды окшойт. Эмне башталды? Толгоо. Ал алаканы шак кое жүгүрүп келип ичимди кармалай калды. Мен эсимди жоготуп бараттым. Ошону менен төрөтканада өзүмө келдим. Таң атып келе жатыптыр. Бүт денем зылдай оор. Козголо албайм. Ичимди кармалап жүрөгүм шуудый түштү. Балам гана. Балаң аман эсен, эркек бала төрөдүң. Операция жолу менен төрөтүштү, деди жанымдагы медайым. Аман эсенби балам? Өзүң бала экенсиң го, деп күлүп калды ал. Коркпо, таптатынакай эркек балалуу болдуң. Жакшы врачтын колуна туш келдиң. Оор абалда келгенсиң, балаң экөөңдү аман алып калды. Бир аздан кийин баламды алып келишти. Кичине, тим эле, каштарын кыймылдатып коет. Ушундай сүйкүмдүү балакай дейсиң. Бир көргөндө сүйүп калдым ал баланы. Жылмайып коем. Ушул бала меники экенине ишене албай да кетип жаттым. Атаны байкушум-ай, деп кейип калды жанымдагы келин. Эми Алмаз менен энеси баркыңды билип алар бекен. Мага баары бир, дедим күлүмсүрөп. Эмнеге? Балам бар да жеңе. Эми мени коргой турган адамым бар. Мунун өзү коргогонго муктаж, чоңоюп сени коргогуча. Тез эле болот ал күн, дедим ишенимдүү. Аттиң, ошол күндөргө жетпей каларымды билсем гана. Айдай көзүнүн жашын сүртө берди. Атың Пери беле, деди Илим. Азан чакырган атым Айпери экен, бирок мени билгендердин баары Пери дешчү. Чоң атам Раматылык, кызым Перидей сулуу дей берип, атымды айылдагылар Пери деп алышкан. Кийин ал атымды унутулду. Азыр өзүң билгендей Айдаймын. Мен үчүн дайым Айдайсың, бирок Пери да жакты. Шорум ошону менен бүтүп калган жок. Бирок чыдап жаттым. Анткени баланы бир аз торолтуп алгандан кийин качам деп ойлоп жүрдүм. Ошол үмүт мага эш болду. Алмаздай адамдар бир нерсенин баркын билбесе керек. Балалуу болдум деп бапыраңдап кой союп, бир мактанып алды да, ошону менен баланын кызыгы да ал үчүн бүттү. Ыргытып ием, жаагын бас деген сөздөрдү айтат. Баягы жиндилиги башталды. Тал теректин деле кызгана берчү. Бир адам менен сүйлөшүп калсам болду. Ошол түнү уйку жок. Анын кызыл камчылыгынан да ар кимден шектенип изгилей бергени оор эле. Менин үн катпай койгонума ого өтөр жаны чыгып кетчү. Уктап жатып бирөөнүн атын айттың. Айт, ал ким? Уктап жатып айтсам, сен уктуң да. Аты ким экенин сен билесиң. Уктап жаткан мен кайдан билейин дейм. Мени менен тамашалашпа. Ким ал? Сенин көзүңө көрүнгөн адамдын баарын мен кайдан билейин? Бирөөнүн атын айтышың үчүн алгач ал адам болушу керекпи? Акылдуусунба сен? Билем, мектепте биринчилерден болчусуң. Мени келес огөрбө. Билгениңди кылып алчы, дедим тажаганда. Бул сөз кантип чыгып кетти билбей калдым. Тил кайрыганым ушул болду болуш керек. Дароо көздөрү кызарып чыкты. Азыр көрөсүң, деди ызырына. Ич көйнөкчөн мени сыртка сүйрөп чыкты. Кыш эле. Көк жалтаң муз. Бутума кийген көлөштү алып ыргытты. Бас. Мен кайра бутума бирдеме кийгиче музга түртүп жиберди. Жылаңайлак бас.
Мыкаачылыктын жеткен чеги ушул болсо керек. Ызгаарда, музда жылаң аяк бастырды. Эртеси тура албай ооруп калып, ооруканага жатууга туура келди. Ошол жерден врачтын жардамы менен милицияга арыз жаздым. Анткени мындан артык корко турган жерим калган эмес. Бир аз убакыт дагы анын жанында болсом, мени өлтүрүп тынмак. Милиция келип аны үйдөн алып кеткенде, эми тирүү калам деп ойлобосун, деп кеткен экен. Ооруканадан чыгып келе жатсам, безилдеп кошуна жеңе чуркап келди. Пери, эми сени соо койбойт. Мындан соо калбайсың каты күн. Арыз жазбай эле койсоң болмок. Эртең эле бошотуп жиберишет. Анан сенин күнүң эмне болот? Бул жерде калбайм жеңе. Кайда барасың? Шаарга кетем. Балам экөөбүз жаңы жашоо баштайбыз. Жапжалгызсың, оор болот го. Мындан оор болушу мүмкүн эмес. Туура Пери. Сага бир нерсени айта албай жүргөм. Балким ал кишиден жардам болуп калаар. Жок дегенде балаңды карап берээр. Ким? Жүрчү мындай. Балаң биздин үйдө. Кайненең бизге таштап кетти. Азыр уктап жатат. Сага ал ортодо бир нерсе айтайын. Кошуна жеңе мени бир аз аяр карап алды да шак сөз баштады. Сен апаңдын ким экенин билбейсиң, туурабы? Ооба. Апаң ушул айылда эле жашайт. Бир көчө ылдый. Эмне? Тоодо жашачу, Бүбү жеңечи? Ошол сенин апаң? Жок, болушу мүмкүн эмес. Апамды кыялымда көп элестетчү элем. Бирок эч эле Бүбү жеңе деп ойлоптурмун. Башымды чайкай бердим. Ошондой, сенин билбесиңди билип ичим сыйрылып аяп жүрдүм. Бирок Бүбү жеңенин биринчи никесинен сен төрөлгөнсүң. Атаңдан кеткенби, же апаңдан кеткенби билбейм. Айтоор ажырашып кетишиптир. Жеңе кайра ушул эле айылга турмушка чыгып, ал күйөөсү тоого алып кетиптир. 1 жыл мурун көчүп келишти. Көз алдыма баягы мени жалтаң этеп бир карап өтчү аялдын капкара көздөрү элестеди. Пазл эми бириккендей боло түштү. Ошол аялдын жүзүн элестеткенде гана ал менин апам экенин сездим. Жүзүбүздөгү окшоштуктар байкаганга болбой тургандай эле. Нес болгон мени карап туруп, жеңе кучактап ыйлап алды. Балким сага жардам болоор дедим. Балким балаңды ага таштап кетээрсиң. Кийин алып кетесиң я. Бул алмаздан кутулбасаң болбойт. Ичимден ыза көтөрүлүп кетти. Кантип ушунча жылдан бери бир жолу балам деп аркасына кыл чайып койбоду экен? Кантип мени тирүүлөй тозокто жашап жатканымды көрүп кол сунбады? Алмаз мени кантип кыйнап жатканын бүт айыл билип, жалгыз ошол билбей калмак беле. Эмнеге менин бардыгыма жоктугума, жашап жатканыма же өлүп баратканыма мынча кайдыгер болду? Бакырып ыйлап жаттым. Жеңе мени соорота албай бара. Бир учурда өзүмө келдим. Акылым иштей баштады. Жеңе, жардам бериңиз, мени качырыңыз. Азыр жашынып турайын. Сиз мага буюм тайымдарымды алып келип бериңиз. Кайненеме ооруканага керек экен деп койсоңуз болот. Кечке маал бир шылтоо менен баламды алып келсеңиз, түндө чыгып кетебиз. Алмаз билсе мени соо койбойт го. Коркуунун даамы кандай болот билесиңби? Дайым оозуңда бир кермек даам бардай. Дайым бир нерседен коркуп, өлүмүңдү күтүп жашап жаткандай сезим. Ал сезимден тырбалаңдап качасың. Бирок болбойт. Мен Алмаздан так ошондой коркчумун. Мен ошол коркуума карабай андан качып чыгууну ойлодум. Кеч кирди. Жүрөгүм оозумда. Эптеп эле балам колума тийсе, ушул жерден качып кетүүнү төрт көздөп күтүп жаттым. Кошуна жеңе байкуш бир маалда баланы бооруна кыса, менин документтеримди кошо алып кирип келди. Мына, эч ким жокто акырын кирип алып чыктым. Кайненең баланы таштап коюп ылдый баскандай болду. Коркконумдан ыйлап жибере жаздадым. Бирок сенин бул жерде турганың болбойт. Рахмат сизге, дедим да уулумду кучагыма кысып чыттап алдым. Байкушум мени тааныгандай күлмүңдөйт. Балапанымдын көздөрү азыр да көз алдымда. Ошентип караңгы түндө тагдырым менен күрөшкөнү аттанып чыктым. Алгач такси менен райондун борборуна келип, эң биринчи автобус менен Бишкекке жол алдым. Колумда жаш бала, өзүм эч кимди тааныбайм. Чоң шаар,
Элейип эле эмне кыларымды билбей туруп калдым. Жанымдан эл шуу өтүп жатат. Мен шаарга барам деп ойлой берипмен. Бул жакта кандай кылам, эмне кылам, эч оюма келбеген экен. Коркуу шайымды кетирип, буурума кыскан балам менен бир күн кечке вокзалда отура бердим. Караңгы кире баштаганда курсагы ачып балам ыйлай баштады. Баланын ыйлаганына эл көңүл бура баштады. Ан сайын шаштым кетет. Ошол учурда узун бойлуу, сымбаттуу бир жигит жаныма келди. Карындашым, байкасам көп сааттан бери ушул жердесиң. Бара турган жериң жокпу? Мен үн ката албадым. Эмне дээримди билбей турганымды байкадыбы, ал мага тике карады. Эмнегедир анын жумшак үнү мага аябай жагымдуу сезилди. Же алмаздын кыйкырып өкүргөнүнө көнүп калган жаным биринчи жолу мага жумшак кайрылган адамга ийилдимби, же ишендимби билбейм. Сен айт, жашырба, колдон келген жардамымды аябайм. Мен, дедим мукактанып. Эмне болду сага? Менин бара турган жерим жок. Биздин бара турган жерибиз жок, дедим уулумду карап. Кайдан келе жатасыңар? Жооп бергим келбей турганын байкадыбы, такып сураган жок. Атым Нурдан. Сенин атың ким? Пери. Чын эле перидей кыз экенсиң. Атыңды ким койсо да таап коюптур, деди ал жылмайып. Адамга кээде эмне керек? Жөн гана жылуу сөз керек. Жанатан берки коркуум шамал айдаган булуттай жоголду. Дагы бир нерселерди сүйлөшүп турдук. Бир убакта ал мага Батирине барууну сунуштады. Жүрү, биздикине барып жатып ал. Азыр кечкирсе бул жерге кимдир гана толбойт. Сага да, балаңа да тынчыраак. Мен жалгыз жашайм, соода сатык жагында иштейм. Ойлонуп туруп калдым. Чын эле мындан башка тандоом жок болчу. Коркпо, менин да сендей карындаштарым бар. Эч ким тийбейт сага. Аргасыз макул болдум. Уулумду колумдан ала алдыга түштү. Мен сумкаларымды алып анын аркасынан бастым. Аттиң. Ошол баскан кадамымды азыр бырчалап салгым келет. Ошол вокзалдагы мен ал адамга жолуккан күнгө каргыш канча айттым. Логикага салып карасаң, колуңда жаш баласы бар 17 жаштагы кыздын аны ээрчи баспаганга аргасы бар беле? Деди илим үшкүрүп. Чарасы жок болчу. Бирок миллиондогон адамдардын арасынан дал ошол адамга жолукканыма арман кылып бүтпөйм. Ал болбогондо, Айдай кайрадан көз жашын төгүп ыйлап кирди. Илим өзүнчө ойлонуп жатты. Мунун минтип ыйлап отурганын көргөндөр кандай абалда болмок? Дайым күчтүү турган. Кандай абал болсо да чыгып кеткен бул аялды ким мындай абалга кыймак? Айдай бир топко ыйлап алып, анан баянын улантты. Нурдандын үйүнө бардык. Чакан, жайлуу кичине Батир экен. Шыпылдап бизди киргизип коюп тамак жасап кирди. Тамак бышып жеп алып бир топко сүйлөшүп отурдук. Алмаздай болуп качан кол салып баштайт деген коркуу жок эмес эле. Бирок ал такыр андай кылган жок. Уулум экөөбүзгө төшөк салып берди да өзү ары карап жатып алды. Бул жолу да ишеничиме кирди. 2-3 жума аныкында турдук. Уулум экөөбүз тең аябай көнүп калдык. Айрыкча уулум. Эшик шак ачылганда аны көздөй талпына калат. Жылмайып бир нерселерди айткысы келгендей жалжылдайт. Мен дагы. Ошентип отуруп биздин ортобуз жакындап кетти. Ишенсең, мен өмүрүмдө биринчи жолу бир эркекке ашык болдум. Биринчи махабатым эле. Кээде ага жолуктурган бактыма ишене албай кетчүмүн. Маданияттуу, ал кезде мен аны ошондой деп ойлоп турмун. Сымбаттуу, жумшак сүйлөгөн адамга ашык болдум. Анын ичиндеги жыланды көрө албадым. Ал бир күнү кычыраган капкара костюмшун кийип, экинчи күнү көзүнө кара көз айнек тагынып, спорттук күрмө менен кетчү. Кээде башка образдарга түшө берчү. Мен аны байкаганым менен анча маани бербептирмин. Мендей жаш кызды алдап коюш ал семичке чаккандай иш болчу экен. Сен экөөбүз үйлөнүп алып сонун үй салабыз. Сен анын кожойкеси болосуң, баары жакшы болот, дейчү ал. Нурдан, сага жолукканыма кандай бактылуумун дейм мен. Балаңдын атасы бизди таппайт. Тапса да мен силерди эми ага бербейм. Андай адамдар сенин баркыңа жетпейт. Иши кылып кутулсам болду андан. Кутуласың, мага ишен. Ишендим. Күн өткөн сайын байланып, катуу ишенип баштадым.
Бир жерге идиш жууганга жумушка кирмей болдум. Баланы ким карайт дедим мен. Баланы мен карайм, деди ал көзүн ала кача. Сенин жумушуңчу? Мен бир аз чарчап жүрөм, эс алгым келди бир айча. Сен иштей бер беймарал, мага жумуш канча кааласам табылат. Баламды такыр таштагым келбей кыйылып жатып жумушка кетем. Күн бою эмне болду деп тынчсызданам. Бирок ага ишенбей жатканымды билдирсем, мага таарынып калат го деп ойлоп үн катпайм. Ошол күндөрдүн биринде баламдын кароосунда бир уколдун изи пайда болгонун көрдүм. Жүрөгүм шуудей түштү. Балага эмне болгон дедим дароо. Эмне болуптур? Укол сайылгандай го. Ой, кайдагы укол? Бир нерсе чагып кеткен го. Жок, уколдун эле изи. Сен мага ишенбейсиңби? Эч нерсе болгон жок дедим го, деп корс этти. Биринчи жолу мага катуу кыйкырды. Эмнегедир коркуп кеттим. Андан ары такып сурай албадым. Балам ойгонуп, күлүп калганда гана коркуум жоголуп кетти. Айдай ушул жерге келгенде кыйналып бараткандай токтоп калды. Илим эч нерсе деген жок. Бүгүн бул баянды уланта албасын сезди. Жашоосундагы эң оор кысым ушул экенин ичинен сезди. Кучактап чекесинен сүйдү. Сен бир аз эс аласыңбы? Макул, бирок сен менин жанымдан кетпечи. Мен кетпейм эч кайда, дайыма сенин жаныңдамын. Кол кармаша көл аралап басып жүрүшүп үйгө келишти. Телефон толтура билдирүүлөр келип калыптыр. Баары Айдайды издеп жатышат. Илим мунун баарын билип туруп эле Айдайга айтпады. Анткени анын ичиндеги ууланган өтмүшүн агызып түшү керек эле. Ал муну жакшы түшүнүп турду. Мен сени аябай кыйнадым, деди Айдай ага аяр карап. Эмнеге? Байкап турам, мен менен кошо ушул азаптарды чегип жаткандайсың. Сен жакшы бол, мага ошол жетет. Эч нерсени ойлонбо. Укта, эс ал. Өзүңдү даяр сезгенде баяныңды улантасың. А мен сага азыр сонун балык бышырып турам. Рахмат сага, жаным. Өмүрүмдө энеликти сезип көрбөгөн мен кайдан билем. Мени апам таштап кеткенде 6 айлык экем. Бирок уулумду ушунчалык жакшы көрөр элем. Менин жашоомдун жалгыз мааниси ошол болчу. Сүйүү көзүмдү көр кылбаганда Нурдан кандай адам экенин байкайт белем деп ушуга чейин өзүмдү жек көрүп келем. Болоору болду, боёго канды дегендей. Уулуңду жоготконуңду айтып берүү сага аябай оор болуп жатканын билип турам, деди Илим. Ооба, оор. Бирок көөдөнүмдө тикенек болуп турган бул жарадан кутулбасам да болбойт. Мен айтып беришим керек. Ошентип иштеп жаткан бир күнү бир нерсени сезгендей болуп эле жаным кыйнала берди. Иштен суранып эрте келдим. Кирип келип эле уулум жаткан керебетти карадым. Жок. Бир аздан кийин Нурдандын да кийимдери жок экенин көзүм чалды. Жүрөгүм шуудей түштү. Телефонуна чалсам өчүк. Жан далбастап көчөгө чуркап чыктым. Эч жерде жок. Парк бар эле жаныбызда. Ошого чуркап бардым. Ал жакта мени тааныган бир келин бар болчу. Баласын ойнотуп жүрүптүр. Сурасам таң калды. Жолдошуңуз баланы кийимдери менен алып чыгып бир машинага салды. Бала тыбырчылап ыйласа болбой салып берди. Алардан бир нерсе алгандай болду. Мен тааныш болсо керек деп үн катпадым, деди ал келин. Калтырап кеттим. Башым айлана түштү. Теңселип жыгылганы калганда тиги келин сүйөй калды. Сиздин кабарыңыз жок беле? Жок. Анда жолдошуңузга чалыңыз да. Ал жолдошум эмес. Кандайча? Башыма бирөө ургандай эле тура бердим. Кантип издейм? Кайдан табам? Кайра чуркап үйгө келдим. Алакандай барак таштап кетиптир. Пери, аябай чоң суммада карызым бар болчу. Сенин уулуңду сатканга аргасыз болдум. Сени алдадым. Мени кечирбейсиң, билем. Бул жоругум үчүн тозокто күйөрүмдү да билем. Бирок мен ушулмун. Сени алдадым. Далайдын убалына калдым. Бирок сен менин эң чоң жазам болосуң. Сенин жана уулуңдун көздөрү мени өмүр бою ээрчий турганын билем. Акмак, ушинтип жазып кетиптир. Көрсө байкатпай мага тузак коюп жүргөн экен. Аны мен эч билбептирмин. Милицияга бардым. Сүрөтүн көрсөттүм. Карындаш, мунун аты Нурдан эмес, сендейлер үчүн толтура аты бар. Бул чоң аферист. Сендейлерди эмес, миллионерлерди тузакка түшүргөн. Эчен жолу түрмөгө жатып чыккан адам. Сен кандайча буга кезигип калдың?
деди милиция кызматкерлери. Бир нерсе сүйлөйүн десем, тилим күрмөөгө келбейт. Эптеп уулум тууралуу айтып бердим. Издейбиз деди. Мен өзүм көчө аралап эле жүрө бердим. Кимге берди уулумду? Органга саттыбы? Же баласы жок бирөөлөргө бердиби? Аман эсен экенин эле билсем болду эле. Кимдердин колуна кетти? Бул суроолордон жинди болуп кала жаздадым. Бир күнү мага милициядан телефон чалышты. Уулумдан кабар болду деп чуркап бардым. Жок, Нурдандын жансыз денесин таштандыдан табышыптыр. Өлүктү таанып билиш үчүн чакырылган экем. Жансыз дене жатты сулкуюп. Андан эмнени сурайм? Уулумду кимге бергенин биротоло билбей калдым. Жок дегенде, ал өлбөсө бир жерде болсо таап, уулумду кимге бергенин билбейт белем. Акыркы үмүтүм үзүлдү. Эми чындап өлгүм келди. Ошол күндөрдө чын эле өлүп калмакмын. Бирок Кудайдын мага деген дагы күндөрү бар экен. Уулумду издей бердим. Аңдыганым эле кичине балдар. Кээ бир энелер парктардан мени жиндекен деп ойлой башташты. Менин жашай турган жерим да жок. Бир сумка менен эле көчө кыдырып жүрө бердим. Балким, ошол боюнча сыйсаяк болуп кетмекмин. Бирок тагдыр мени бир адамга жолуктурду. Көрсө, аалам жалаң эле жаман адамдардан турбайт экен. Маркум продюсер Мурат Ибраимовду айтып жатасыңбы? Ооба. Эркиндик бульварында кезиктик. Ал мени эчен күндөн бери байкап, жаш балдарды аңдып жүргөнүмдү көрүп кылмышкер экен деп ойлоптур. Чындап эле, балдарды эле тиктеп жүрсөм ошентет да. Ал менин кыймыл-аракеттеримди байкай баштаптыр. Чарчап скамейкада отургам. Жашы 50-лөргө таяп калган адам мени тиктеп отурганын сездим. Карагым келген жок. Тиктесе тиктей берсин, мага эмне? Тиктеп, тажаганда кетсе керек. Бирок кеткен жок, тескерисинче жаныма келип отурду. Саламатсызбы? Деди ал сылык. Атамдай болгон кишинин сиз дегенине таң кала карадым. Ооба, шаардагылардын баары ушундай сылык сыпаа болмуш этип аркаңдан канжар урушат. Ушундай ойлор келип турду оюма. Кагып салгым келди, бирок ошого да алым жок эле. Эмнеге балдарды эле тиктеп жүрөсүң, деди ал. Сүйлөгүм келбей тетирип урулдум. Мен азыр милиция чакырайынбы? Балким кылмышкер болуп жүрбү? Ушул жерден айлап жыйналган ызам жарылып чыкты. Чакырыңыз. Дагы кимди чакырасыз? Мен кыйын дегендин баарын чакырыңыз. Ошолорго кол жетпей жүрдү эле, мага да жакшы болот. Эмнеге? Ар түрдүү шылтоолорду айтып иштебей, уулумду издебей жатышат. А мен ушуларды кимге айтсам болот? Кандайча? Уулум жоголду менин уулум. Ыйлап жибердим. Канча саат ыйладым билбейм. Эмнелерди айтып жаттым, аны да билбейм. Болгону ушул азыраак болсо да көңүл бурган, абалымды сураган адамга дартымды айтып калганга жетишейин деп жаттым окшойт. Кээде адамдар арманыңды угуп жаткандай, ага кейигендей төр көрсөтүшөт, бирок угушпайт. Ал мени укту. Эмнегедир ошол адам, мамлекеттик деңгээлдеги адам мени укту. Ал кезде мен анын ким экенин кайдан билем? Кийин билдим. Иши кылып, болгон окуяны ыйлап, какап, чакап отуруп айтып бердим. Кеч кирди. Ушул жерде каласыңбы, деди ал жумшак гана. Ооба. Ичимден азыр үйүмө жүрү, же дагы бир нерсени айтат болуш керек деп тургам. Эркектерге менден бир гана нерсе керек экенин билип калгам ал убакта. Жок, ошол учурда ошентип ойлочумун. Ал андай эч нерсе деген жок. Түндө бул жерде түрдүү адамдар бар. Сен тетиги жер жабык, ошол жерге барып укта деген кеңешин айтты да кетип калды. Көчөдө калдым. Башым туман. Ар кайсы жерден уулумдун ыйлаганы угулат. Эптеп уктап алсам дейм, түшүмө кирет. Ошондой күндөрдү Айтматовдун ак парасындай эле улуйм. Ооба, ошондо гана көөдөнүм бошой калгансыйт. Түндө ошентип жатып таңга маал уктап кеткен экем. Көзүмдү ачсам бирөө үстүмдү жаап жүрөт. Кечеги ак чач адам экен. Сен минтип жүрсөң дагы бирөөнө жем болосуң, деди кейип. Үн каткан жокмун. Ал да үн катпай жанымда отурду. Түндө уңулдаган сен белең, деди ал. Ооба, ошентип ойлодум эле. Мен мына ушу үйдө турам. Түндө сени уктум. Эртең менен чуркаганы чыгам. Сени көрдүм. Эмне деп сүйлөрүмдү билбей, ийинимди куушурдум. Мага баары бир эле.
Ачкасыңбы? Билбейм. Ушуга жакын жерде жакшы кофе саткан жер бар. Жүрү кофе ичели. Ээрчип бастым. Ысык кофе, булочка ичтейинди ачты. Ошондо гана көптөн бери ачка экенимди сездим. Ал байкады окшойт. Көп нерсе буйртма кылды. Аябай курсагымды тойгузду. Эмне кылайын деген оюң бар? Билбейм. Сен жашсың, дагы жашай турган жашооң бар. Мен сага жардам берем эгерде кааласаң. Ордуна эмне кылышым керек? Эч нерсе. Бул жашоодо бекер бир нерсе болобу? Жок, болбойт, кийин төлөйсүң. Аялыңыз барбы? Бар, балдарым, неберелерим да бар. Сен ойлоп жатасың, сага аял катары кызыгып жатат деп. Жок, менин көздөгөнүм башка.